Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Таалайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер эфирибизден аял табияты туурасында маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто педагог, интим тренер жана ошондой эле Асылжан Айымдар борборунун негиздөөчүсү Айпери Рыскулова. Ассаламу алейкум, Айпери, бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиз. Алейкум ассалам. Чоң рахмат, Гүлзада, бизди ишенип эфирге чакырып атканыңызга абдан кубанычтуубуз. Рахмат. Эмесе маегибизди баштай берсек, Эң эле алгач Айпери айымга кайрылгыбыз келип отурат. Аял табияты деген эмне? Ушул боюнча өзүңүздүн оюңузду кененирээк айтып өтсөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таалама чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Негизи эле аял табияты деген эмне? Аял табияты деyiштен мурун биз айтышыбыз керек, баягы өзүбүздүн жаратылышыбызга кайрылып кете турган болсок, Аллах таалам бул Адам алейхиссаламды жараткандан кийин бул бейишке жаратты да, Адам алейхиссаламга ушундай бир сонун бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берди. Бирок Адам алейхиссаламга бир нерсе жетишкен жок да. Андан кийин Аллах таалам бул Адам алейхиссаламдын кабыргасынан бул обой энебизди жаратып берди. Обой энебизди жараткандан кийин Адам алейхиссалам ошол жерден тынчтык тапты да, ошол жерден рахат тапты. Бул эмне Адам алейхиссаламдын кабыргасынан обой энебизди жараткандан кийин бул аял бул эркектин жанында тынчтык берүүчү, эркекке рахат берүүчү болуп жаратылган да. Ошол нерсени билишибиз керек. Андан кийин баягы аял табияты дегенде, мисалы баягы физиологиялык түзүлүшүнө караганда деле эркектер менен аялдар булар мындай көрүнүшүнөн дагы башка, ал эле эмес, баягы ой жүгүртүүсүнөн дагы башка, ал кызмат кыла турган кызматы дагы бул башка болуп жаратылган да. Биз ошону билишибиз керек. Бул аял табият деген бул өзүбүздүн милдетибиз, өзүбүздүн аткара турган баягы иштерибиз, андан сырткары өзүбүздүн алып жүрүүбүз, кандай кийинип жүрүшүбүз керек, кандай басышыбыз керек, кандай сүйлөшүбүз керек, бунун баардыгы биздин табиятыбыз болуп эсептелет. Ошондой эле биз ушул табиятка кайтышыбыз керек. Бул аялдардын негизги табияты ушул биздин эркектерден бөлүп турган. Мисалы, баардык нерсени карап көрсөк элечи, ак менен кара өзүнчө бир тартылат го. Ошондой эле плюс менен минус дагы тартылуу күч болуп турат. Ошондой эле аял киши дагы, баягы аял менен эркек дагы бири-бирине тартылуу болуп турат. Ошондой эле экөө бир эле баягы табияты окшош боло турган болсо, анда кызыгы жок болуп калмат да. Бул Аллах тааламдын ушундай бир даанышмандуулугу, биз даже ойлосок дагы мындай акылыбыз жетпейт да ошол нерсегечи. Бул аялдын табияты. Биз ошол эркектерден өзгөчөлөнгөн өзүбүздүн табиятыбызга кайтышыбыз керек да. Качан биз өзүбүздүн табиятыбызга кайтканда чыныгы бактылуулукка жете алабыз. Мисалы, бул кандай табият десек, мисалы, Аллах таалам жараткандан кийин аял эркек кишини жаратты. Эркек кишини жаратып, ошол үйгө кожоюн кылып жаратты да. Эркек ошол үйдүн табуучусу, ошол үйгө жоопкер. Мисалы, аялды Аллах таалам аманат кылып бергенден кийин ошого бир жоопкер кылып жаратты. Ал эми аялды болсо Аллах таалам эркекке баш ийүүчү кылып койду. Баш ийүүчү кылып койду. Андан кийин эркек тагып келген нерсени аял киши эмне кылыш керек? Ошону сарамжалык кылып пайдаланып, өзүнүн баягы акылмандуулугун пайдаланып, өзүнүн сулуулугун пайдаланып, бул эркекке мотивация берип туруш керек да. Бул негизи аялдын табияты мына ушунда. Эң негизги табияты мына ушул болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы азыркы учурда көптөгөн баягы аялдарыбыз биз өзүбүздүн табиятыбыздан чыгып кетип атабыз да. Эмне себеп десе, бул балким өзүбүздүн чөйрөбүзбү, же болбосо биздин динибизди туура эмес көргөзгүсү келген адамдардын баягы бизге сиңирип койгон баягы ойлорубу, билбейм, бирок өзүбүздүн табиятыбыздан сыртка чыгып кетип атабыз да. Бирок ушунун натыйжасында эч бир аял мындай бакытка жете албайт да. Себеп дегенде, мисал алып көрсөк, бул алманы алып көрөлү. Бул өрүктө эч качан алма бул өрүк болуп калбайт да. Бул алма бойдон калып калат. Ошол себептен биз билишибиз керек да, бул эч качан биз аял болуп табиятыбыздан гана бакыт таба алышыбызды биз билишибиз керек. Ошондуктан биз ошого гана аракет кылышыбыз керек. Андан кийин мен айтып өттүм, баягы азыркы учурда аялдар ошо мындай бакыт таппай эле кыйналып жүрүшөт депчи. Мисалы, эркектердин кийимин кийип алабыз, андан кийин эркектердин походка баскандарыбыз бүт бардыгы ал гана эмес, эркектердин жумушун дагы алып биз ушунчалык деңгээлде табиятыбыздан чыгып кеттик да. Андан кийин өзүбүз эле аягында жабыр тартып калып атабыз.
өзүбүз эле кыйналып калатабыз. Эмне мен буну чындыгын айтып кете алам. Өзүмдүн эле жакындарым бар да. Жаңы турмушка келет, турмушка чыкканда келип туруп эле бүт жумушту өзүнө алып алат да. Өзүнүн табиятынан мына ушул жерден чыгып кетет да. Бүт бардык жумушту өзүнө алып алат дагы, жумуш кандай десем, оор жумуштун дагы баягы күйөөгө мүмкүнчүлүк бербейт, баккангачы. Бакканга мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондун натыйжасында аягында өзү кайра айтып ыйлайт да, күйөөм мени бакпайт, күйөөм мени мындай камсыздабайт деп айтып келет. Эгер аял киши баягы турмушка чыкканда өзүнүн ордун билип, ал өзү ким экенин билип, мисалы күйөөсүнө болгону мындай түпкүрүнөн мотивация берип, эркектин ошондой аял кишинин дагы табияты болуш үчүн биринчи кезекте эркекти сыйлаганды үйрөнүш керек да. Качан бул эркекке болгон сый урматы күчтүү болгондо, ал эркек катары карай баштаганда, ошондо гана бул аял чыныгы табиятына кайта баштайт. Өзүнүн алсыз экенин андай биле баштайт да. Ошондуктан кыздар биринчи турмушка чыккандан баштап эле өзүнүн табиятында болуш керек да. Мисалы кандай, мен көбүнчө сабактарда айтам, аялдар, силер ушундайсыңар дейм да, бул гүлсүңөр депчи. Силер мындай кызматыңар мындай барып туруп акча табуу эмес, же болбосо үй бүлөңөрдү багуу эмес. Силер ушундай гүлсүңөр. Эркектер ошол нерседен рахат алыш керек. Силерди карап туруп аларга энергия келиш керек. И ошол эле убакытта эркектер ошондой баягы шыктанып дайыма иштеп туруш керек. Ошондо мынага чыныгы баягы үй бүлөгө бакыт келет, үй бүлөгө гармония келет. Аялдын негизи эле табияты үйдө болуп эсептелет. Ал эми эгерде мисалы азыркы убакытта ойлошу мүмкүн, андай үйдө отуруп калсак анда биз кандай болот, биз бактысыз болуп калабыз, же болбосо бир караңгы болуп калабыз деген ой түшүнүк болуп калышы мүмкүн да. Силер аялдын табияты деп атасыңар, бирок биз аялдын табиятын алып эле үйдө олтура бере турган болсок, анда биз бактысыз болуп калабыз деши мүмкүн да. Бирок андай эмес. Чындыгында эгер сиз жумуш аткара турган болсоңуз дагы, өзүңүздүн табиятыңызга жараша жумушту аткарыңыз. Мисалы кандай, өзүңүз аялдар менен иштешкен жерде, эмне себептен эркектер менен аялдарды Аллах Таала мындай бир жерде иштегенге же болбосо баягы чогуу жүргөнгө мындай тыюу салат. Бундагы ар бир Аллах Таалам жараткандын ар бир нерсесинде бир хикмат бар да. Потому что эркектер менен болгон сайын аялдын табияты кайта баштайт да. Аялдын табияты кадимкидей кайта баштайт. Ошол убакта эле ал эркекке мындай эркектердин жанында жүргөн сайын анын нуру дагы кетет деп коет го. Ошол себептен кыздар жумушуңуздарды тандаганда дагы сиздер аялдар менен чогуу иштешкен, же болбосо баягы аялдарга биз өзүбүз түшүндүрбөсөк башка ким түшүндүрөт? Мисалы бир эркек келип түшүндүрүп бербейт да. Ошол себептен биз аялдар менен иштешкен жакта ошол эле жумушубуздан кадимкидей биз рахат алып, ошол рахат алгандан кийин биз өзүбүзгө энергия алабыз, андан кийин биз эмне күйөөбүзгө ошол нерсени өткөзүп беребиз да. Ошондой жумушта боло турган болсок дагы биз өзүбүздүн табиятыбызды айтып калабыз. Андан кийин дагы аял табиятына булай айтып кетсем, бул кийини боюнча дагы да, мурун баягы жолук салынган, же болбосо ошондой десе бир караңгы аялдарды, же болбосо ошондойду элестетчи да. Эми менин акылым жетип түшүнгөн убактанчы. Бирок азыркы убакта баягы психологдор, тренингдер, баягы тренер бүт бардыгы баягы мусулмандар эле эмес, башка жактагылар дагы изилдеп атышат да. Бул аялдын кийинип жүрүшү. Аялдын кийинип жүрүшүн карай турган болсок, аял канчалык узун кийинген сайын, анда ошончолук баягы аялдык табиятка кайта баштайт. Аялдык энергия көтөрүлүп баштайт. Буну бир эле эмес, баягы динде эмес адамдар да ушуну айтып жатышат да. Бул деген Аллах Тааланын бизге качан эле буйруп койгон нерсеси да. Болгону биз ошол нерсени кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондой эле аялдардын сүйлөөсү боюнча дагы, мисалы аял канчалык бакырып сүйлөгөн сайын, ошончолук андагы аялдык гормондор кадимгидей түшүп кетет дейт да. Аялдык гормон дагы түшүп кетет дагы, ал эркекте мындай аялдык табият, аялдык сыпат, аялдык энергия деген бул түшүп баштайт да, ал аялдачы. Ошондой эле биздин басканыбызда дагы бүт бардык нерсебиз биз өзүбүзгө гана тиешелүү нерселер болуш керек. Машалла, Алла ыраазы болсун. Эң сонун маек болуп атат. Негизи эле эң бизде актуалдуу маселелердин бири бүгүнкү күндө ушул да. Биз аял киши өзүбүздүн табиятыбызга кайтпастан биз эмне үчүндүр өзүбүздүн табиятыбызды жоготуп алгандайбыз. Анткени дегенде күнүмдүк ошол оор оокаттын баардыгын өзүбүз жүгүбүзгө алып алдык дагы. Эркектин жумушун дагы биз жасап атабыз, анан эркектин кийимин дагы биз алып атабыз. Бул дагы биз үчүн өтө бир чоң тема. Анан бул боюнча дагы жакшы кеңеш бердиңиз. Негизи аял киши биз өзүбүздүн табиятыбызда жүргөнүбүз бул эң сонунда. Анан дагы бир суроо бергим келип отурат. Динибизде аялдын табияты тууралуу эмнелер айтылган? Биздин динибиз бул эң сонун дин да, эң толукталып берилген дин.
Аллах таалам бул Куран кыяматка чейин өзгөрүлбөйт дейт го. Бүт бардыгын Аллах таалам бизге берип койгондо, көргөзүп койгон. Бул табият айтып аткан азыркы убакта изилдеп аткан психологдордун бүт баары биздин Кураныбыздагы бар. Биздин мисалы ошол эле аялдар эркектерден бөлөк болуусу, аялдардын ошол эле убакытта мисалы үйдө олтуруусу боюнча биздин динибиз өзү гана мындай буйруган да, аялдарды эркектер менен учурашпагыла, эркектерден алыс болгула. Андан кийин өзүңөрдү эгерде мындай муктаждыгыңар болсо, аялдар болгон жерде иштегиле депчи. Бүт бардыгын бизге динибиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бизге жетип келген баягы мындай хадистер, же болбосо биздин Куранда берилген аяттардан негизинде гана берилген да. Биздин динибиз негизи эле мындай аялдарды ушундай бир жогорку деңгээлде койгон да. Потому что мисалы карап көрсөңүздөр, аял киши сөзсүз түрдө бир адамдын камкордугунда болот да. Төрөлгөндө бул ата-энесинин камкордугунда болот. Андан кийин эгерде ата-энеси турмушка узатат, турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн камкордугунда болот. Андан кийин эгерде күйөөсү каза болуп кала турган болсо, анда эмне ата-энеси, андан кийин анын туугандары ошондой болуп кетип, эң эле жок эле дегенде эмне бул мамлекеттин көзөмөлүндө боло турган нерсе да. Ошондуктан Аллах таалам бул ушунчалык аялдардын даражасы көтөрүлгөн, биз бул нерсени баягы эч кандай мындай караңгылык, же болбосо эч кандай артта калган нерсе деп түшүнбөшүбүз керек да. Динибиз аялдардын кадырын ушундай кылган, аялдардын табиятын ушундай Аллах таалам өзү билип жараткандан кийин бизге көргөзүп берген да. Эгерде силер мисалы үйүңөрдө олтура турган болсо дагы үйгө ушундай кадимкидей береке келет дейт. Аял канчалык үйдө болсо, анын аялдык энергиясы дагы ошончолук баягы көбөйөт депчи. Чындыгында эле бул динибизде бар да. Ошол себептен аял кишинин орду көбүнчө үйдө дейт да. Бирок аял киши бир эле үйдө эле олтура бербестен, ал үйдө олтуруп деле өзүнүн баягы сүйгөн нерсеси менен алек болсо болот да. Андан кийин үйдө олтуруп, үйдөгү жумуштарды дагы баягы бир оорчулук катары көрбөшүбүз керек да. Себеп дегенде бул эгерде биз өзүбүздү тааный турган болсок, өзүбүздүн мисалы табиятыбызга жаратылган нерсени аял киши канчалык үйдөгү жумуштарды аткарган сайын дейт, анын энергиясы, аялдык табияты ошончолук баягы аялдык гормондор көтөрүлөт да. Ошону эске алуу менен, мисалы мен күйөөмө кадимкидей энергия топтоп атам. Мындай энергия топтоп атам, мен ушуну өткөзүп беремин деп, ошондой рахат алуу менен иштей турган болсок, мисалы мен кыйналып атам, же болбосо бир баягы мен ушундай бир кыйналып кеттим деген нерсе менен эмесчи, ошондо дагы адам кадимкидей рахат алат да. Болгону биз ошол нерсени биз таанып биле албай атабыз. Андан кийин биз дагы бир нерсе, Аллах таалам ушундай сонун кылып жараткан, мисалы укуктарыбызда делечи, аял кишинин кечке эле үй жумушу менен алек болгула деп деле буйруган эмес да. Бул болгону өзүбүз гана баягы биздин балким менталитетте эле болуп кетиши мүмкүн да, менталитетке дагы байланыштуу болуп кетет. Өзүбүз гана баягы айтып алгандыктан өзүбүздү кыйнала беребиз да. Азыркы учурда ушундай кыла алсак болот, ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Элементарный мисал айтып көрөйүн, уборка, үй жыйнамайды, үй жыйнаганды ала турган болсок, анын окуусун окуп алсак болот да. Окуусун окуп туруп эле нормага коюп алсак болот. Андан кечке биз переживать этип, энергиябызды тратить этип, мен үйдө олтуруп атам, эч нерсе кылбай атам, же болбосо мен баягы коомго пайдамды тийгизе албай калдым деген аялдар да бар да. Ошондон баягы стресске түшүп калышат да. Андай эмес. Чындыгында аял киши үйдө олтурганда дагы аябай бир чоң мындай жоопкерчилик менен олтурат да. Ал адам үйдө олтуруу менен өзүнүн кичинекей мамлекетин ушундай бир сактап турат. Мамлекетин сактап турат, мамлекетке өзүнүн салымын кошуп атат. Ал балдарга ушундай тарбия берип атат. Андан сырткары өзүнүн мисалы күйөөсүнүн кылган нерсеси, кылган жумушу дагы бул аялдын эң негизги түзмө-түз тийгизген таасири да. Ошол нерсени билүү менен Аллах таалам бизге үйгө олтурган аялдардын табиятын мындай бизге өзү көргөзүп берип койгон да. Аллах тааламчы ошол эле кийинибизди, ошол эле мисалы айтып өткөндөй эле басканыбызды, күлгөнүбүздү, бүт бардык нерсени динибиз көргөзүп берген. Болгону азыркы ачылыштар, азыркы тренингдер биздин динибизден алынган гана маалыматтар. Чындыгында карап көргөндө. Жакшы. Анан мен дагы айткым келип отурат да, ошол эле айымдарга, мисалы, жаңы үй бүлөгө аттанып аткан айымдарга, анткени биз бүгүнкү күндө мамлекет үй бүлө кичинекей мамлекет деп атабыз да, бирок ошол мамлекетке биз даярданбастан эле, эч нерсени билбей туруп эле аттанабыз дагы, анан кийин үй бүлөдө биз көпчүлүк түйшүктөрдү көтөрө албай туруп, анан ажырашууга көп келип атат да, алып келип атат. Ошон үчүн айтат элем да, ошол курстарга окуп алсак депчи. Анткени биз ошол курстарга окуп, кичине болсо да илим алып, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү бекемдеп алсак, ошол үй бүлөгө биз даяр барат экенбиз да. Аябай жакшы маек болду ушул боюнча дагы. Анан
азыр мындан сырткары дагы бир суроо бергим келип отурат да. Мисалы исламда күйөө менен болгон мамиледе ошол эле аялдын анан ошол карым катнаш маселесинде биздин маданиятыбызда ошол канчалык деңгээлде билүүбүз зарыл, ушул боюнча дагы сурагым келип отурат. Анткени ажырашуулардын көпчүлүгү ушунун айынан келип атат. Анан кийин айымдар дагы мисалы албетте бул жерде эки тараптуу көз караш, эки тараптуу күнөөлөр болот да. Анан ошол боюнча да айтып өтсөңүз. Биздин ислам динине таянып. Чоң рахмат. Негизи ушул маселе чындыгында биз кыргыздар үчүн, мусулмандар үчүн бул билиш керек да. Бул күйөө менен болгон отношенияда мисалы бир эле мындай мамилебизде эмес, мисалы мисалы баягы төшөк мамилесинде деле деп ачырак айтып кое берейин, потому что бул уяла турган нерсе эмес да. Мисалы биз Аллах Таалам бул нерсени бизге көбүрөөк баягы ачык сахих хадистер менен деп койсок дагы берген да. Мен дин боюнча баягы хадис эмесмин, бирок айтат го, мен кичине темадан чыгып кетейин. Ар бир илимди алганда мисалы өзүнө тиешелүү болгон илимди аял киши болобу, эркек киши болобу сөзсүз түрдө алыш керек да. Мисалы намаз окусаң, намаздын илимин алып алышың керек. Ошондой эле биз дагы бул билишибиз керек. Мына төшөктөгү мисалы кандай кылганда баягы шарияттан чыгып кетет. Ошол себептен дагы биз ошол нерсеге көбүрөөк маани беришибиз керек. Балким кээ бирөө мындай бир башкача көз караш менен карап коюшу мүмкүн. Мисалы бул кандай эмне теманы айтып атат депчи. Андай эмес. Баягы биздин таква Аллах менен болгон мамилебиз бул өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен болгон мамилебиз да. Биз ушундай таква болушубуз керек, бирок бирөөгө айтыштын деле кереги жок. Аллах менен болгон мамилебиздечи. Бирок бул маданиятты дагы сөзсүз түрдө билишибиз керек. Потому что азыркы убакытта карап көрсөңүздөр, бүт мындай темада интернетте ачык көргөзүлүп айтылып кеткен. Ошонун биз ислам тарабын сөзсүз түрдө карап кетишибиз керек да. Эгерде биз ислам тарабын биз өзүбүз карабай турган болсок, анда эртең ошол эле коом, даже динде жүрүп илими жок адамдар башка коомго ошол эле мындай туура эмес багытка түшүп кетет да. Ошондуктан биз кайсы нерсе болбосун, мисалы айтышат го, дин бул саясатка аралашпайт депчи. Жок, аралашат. Керек болсо эртеден баштап кечке чейинки болгон убагыбызда дин эмне дейт, ошол нерсеге карашыбыз керек да. Ал эми бул мамиледе дагы сөзсүз түрдө биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ошондой мындай илимдерди дагы алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Себеп дегенде мисалы азыр айтып кетип аткандай эле интернетте тарап атат. Биз кааласак дагы, каалабасак дагы андан кийин кээ бир биздин шариятыбызга туура эмес болгон нерселерди ачык көргөзүп коет диндегилер. А биз болсо кайсыл туура эмес, эмнени кылганда биз баягы Аллахтын жага турган ишин аткарабыз, эмнени кылганда биз арамга чыгып кетебиз, эмнени кылганда бул макрух болуп калат, ошол нерсенин бүт баарын билишибиз керек да. Ал эми көпчүлүгүбүз эле баягы такыбалык, бул уят нерсе деп туруп карап койгонубуз, баягы бул теманы жаап койгонубуз туура эмес. Албетте бул маданиятты мен айтат элем. Көпчүлүк баягы аялдардын ортосунда олтурганда деле бул теманы ачып туруп сүйлөбөш керек дейт элем да. Себептен бул сиздин чек араңыз. Өзүңүздүн гана ортоңузда боло турган нерсени, бирок бул илим сөзсүз түрдө болуш керек. Ар кимдин ортосуна олтуруп алып бул теманы ачып жүргөн жакшы эмес. Такыр кереги жок. Болгону сиз бул илимди билип алыңыз, өзүңүз үчүн билип алыңыз. Баягы ортодогу мамилени бекемдөө үчүн билип алышыбыз керек да. А эгерде биз мындан айтып өткөндөй эле баягы мынтип өтүп кете бере турган болсок, биз буга тиешелүү эмес, биз буга маани бербейбиз деп өтүп кете бере турган болсок, анда башкалар биздин ортобузга берет дагы туура эмес түшүнүктү киргизип коет да. Ал эми мен бул жакта өтө көп ачык айтпай эле коеюн. Себеп дегенде биз өзүбүздүн аккаунтубузда эле закрытый жалаң аялдар болгон үчүн мен муну только аялдар үчүн гана өтөм. Бирок сөзсүз түрдө ушул илимди алыш керек. Албетте. Алыш керек. Эгерде биз коомду оңдойбуз десек, мисалга алып көрсөк, баягы арам нерсени дагы элементарный билбейт да. Кайрылган адамдарданчы баягы арам болгон нерсени дагы билбей өздөрү баягы аткарып жүргөн болушу мүмкүн да. Ошондуктан хотя бы биз аялдарга түшүндүрүшүбүз керек. Бул болбойт. Шариятыбызга эмне уруксат берген? Ошол себептен биз эгер коомду оңдойбуз десек, бул илимге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Албетте, бул деле бизге өтө бир керектүү нерсе. Буну билүүнүн өзү да бир илим. Анткени дегенде бүгүнкү күнү бизде Европанын маданияты менен жашагандар көп эле да. Анан чындыгында биз мусулман болгонубуз менен илим жаатын билбегенден кийин биз адал менен арамды чындап эле туура эле айырмалап атабызбы, туура эле жашап атабызбы, ошол нерсеге маани бербей калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул боюнча да биз сөзсүз түрдө илим алышыбыз керек, бул боюнча да такташыбыз керек, далилдешибиз керек деген жакшы бир ойлор
жаралды азыр. Анан азыр өзүңүздүн ушул борборуңуз боюнча дагы айтып өтсөңүз, анткени балким биздин көпчүлүк айымдарыбыз ушул боюнча сиздерге да кайрылышы мүмкүн да. Бул Асылжан деп борборду ачканбыз. Бул аялдарды өнүктүрүүчү борбор. Именно бул көбүнчө төрөттөн кийин калыбына келтирүү боюнча, женский ооруларды калыбына келтирүү боюнча бул ачылган тренерство. Андан кийин ошондой эле бизде чыгыш бийи дагы бар. Себеп дегенде буну аялдар сөзсүз түрдө өзүнө керектүү, ден соолугуна пайдалуу, өзүнүн мындай келбетин туура алып жүрүш үчүн дагы бул аябай пайдалуу болуп эсептелинет да. Андан сырткары бул шугаринг боюнча дагы өзүнүн именно аялдарга тиешелүү болгон жакты биз алып кеткенбиз. Андан кийин иншаллах келечекте ораторство боюнча дагы, себеп дегенде ар бир аял оратор болуш керек да. Өзүнүн оюн билдирип туруш керек сөзсүз түрдөчү, потому что ал бир мамлекетти түзүп турган эң негизги фундамент болгондуктанчы ораторствону дагы иншаллах кошоюн деген ниеттерибиз бар. Бул борбордон эмнени көбүнчө маалымат алат, мага көпчүлүк аялдар кайрылышат да. Мен өзүм деле прям ушул багытта мындай окуп келем. Аябай күчтүү специалист болбосом дагы ушул багытта окуп изилдеп мындай аялдар менен сүйлөшүп келем да. Көпчүлүк аялдардын ажырашуулары ушул жактан болот да. Көпчүлүк аялдар кездешет. Мен билбеймин депчи, потому что бул илимди, бул нерсени ата-эне да айтып бербейт. Андан кийин эч кимден билбейт. Бир эле доңкуюкта кандай бир семьяга келип калат дагы, ошонун натыйжасында үй бүлөдө ажырашуулар болуп калат да. Ошонун натыйжасында аял киши өзүн өзү кемсинтип дагы калышы мүмкүн. Андан сырткары бул күйөөсү дагы экинчи аял алып туруп башка жака кетип калышы мүмкүн да. Андан кийин чындыгында ушулар аябай көп кездешип атат. Андан кийин баягы биринчи аялга каралбай калат дагы. Эркектер деле чындыгында мен карап көрсөм, Аллах ыраазычылыгы үчүн экинчи аял алам дегендер булар аз да. Аз. Өзүнүн баягы муктаждыгын кандыруу үчүн, ошол үчүн гана алгандар көп. Чындыгында бул масканы жабынып алып элечи. Ал эми эгерде аялдар өздөрүн өнүктүрсө, өздөрүн баягы аял катары кабыл алса, аял катары мындай толук жашай ала турган болсо, анда баягы коомдо өзүнчө бир тартипте келип калмак да. Биздечи. Ал эми биздин курста ушул көбүнчө төрөттөн кийин калыбына келтирүү боюнча опущение матки болуп, азыр көпчүлүк баягы матка кылды түшүп, булчуңдардын алсыздыгынан матка кылды түшүп кетет. Ошонун натыйжасында биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадияга чейин түшүп кетет. Кийинчерээк бул матканы алдырганга туура келет да. Ал эми көпчүлүгү биринчи, экинчи стадияда эле эмне операцияга буйруп коюшат. Бирок операцияга баргандан кийин дагы ал кайра гимнастиканы сунушталат да. Аялдарга максат мындай жардам берүү максатында гана ушул ачылган негизи тренерство мындай борборда. Андан кийин кайра баягы гимнастика жасагыла деп коет дагы. Кайра алар бизге келишет. Ошончо акчаларын кетиришет. Ошончо баягы ден соолугуна андай зыян тартышат операцияда. Андан кийин кайра калыбына келишет. Ошондой эле эрозия, андан сырткары геморрой менен, запор менен жабыр тартып жүргөн эжекелерибиз чындыгында аябай көп. Кээ бирөөнүкү төрөттөн кийин калып калат. Мисалы биз аял болгондуктан аялды аял гана түшүнөт да. Мисалы эркек эч качан бул нерсени түшүнбөйт. Эгер башына келбесечи, мисалы бул аялдын төрөтү эле бир укмуш аябай, эгер эркектин башына түшсө алар көтөрө албайт да. Ошондуктан аялды аял эле түшүнөт. Мисалы геморрой болуп калса, запор болуп калса, же болбосо женский оорулар болуп калса, алар эмне уялганынан дагы жүрө беришет да. Бирөөгө айтпайт, же болбосо баягы көңүл дагы бурушпайт. Ал эми биз ошолор аялдарга жардам берүү максатында ушул курсту ачканбыз. Негизи эле бул кыз аябай жакшы жардам берет иншаллах. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Эмесе ушул гимнастика боюнча дагы сурагым келет. Гимнастиканын айымдарга канчалык зарылчылыгы бар? Мисалы. Биринчи кезекте биз билишибиз керек, ден соолук бул Аллахтан болгон аманат. Биз ушул аманатка кыянаттык кылбашыбыз керек да. Өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Өзүбүз көңүл бурушубуз керек. Бул гимнастиканын пайдасы айтып өткөндөй эле азыркы учурда көптөгөн аз кыймылдуулуктун натыйжасында, же болбосо көпчүлүк аялдар швеяда олтуруп иштейт, же болбосо офисте олтуруп иштейт. Ошонун натыйжасында булчуңдар бошоп кетет да. Ошол булчуңдарды бекемдөө болуп эсептелинет. Андан сырткары бул азыр айтып өткөндөй опущение матки, эрозия, запор, геморрой, андан сырткары местный иммунитет, ошонун натыйжасында аялдар аябай көп жабыр тартышат. Ошолордун бүт бардыгын иншаллах ушул гимнастиканын натыйжасында эле кайра калыбына келтирип койсо болот. Ушул убакытта аябай мисалы бизге кайрылган эжелерибиз бар.
геморрой болуп ушундай кыйналып калдым. Азыркы учурда кыйналып мындай бул аябай ооруп атат да. Ошону баягы чыдап жүрүп берип качан баягы жаралайын дегенде кайрылып аткан айымдар да көпчүлүгүчү. Ошолор алдын ала баягы мындай алып дарыланып жүрсө, өздөрүн карап жүрсө деген мааниде бул гимнастика пайдасы бул аябай жакшы. Амин. Чындыгында бизде көпчүлүк айымдар бул боюнча дагы көп ойлонушпаса керек. Анткени дегенде азыр сиз айткандай эле төрөттөн кийин канчалаган айымдарыбыз мындай ден соолугуна маани бербестен эле оор жумуштардын баарын жасап эле келатышат. Демек ушул нерседе дагы көбүрөөк маани берсек өтө жакшы болчу да. Гимнастиканын дагы биздин ден соолугубузга пайдасы ошончолук деңгээлде экен да. Сиздердин ушул эле борборуңуздарда натыйжа болуп атабы? Азыркы учурда. Алхамдулиллах, натыйжа жакшы, аябай эле жакшы. Мисалы көпчүлүк айымдар мисалы күйөөсү менен болгон мамиледе деле аябай аксайт да. Мисалы гимнастиканы айтпай туруп эле мындай маалыматты айтып көрөйүн да. Бир сен сабаңга катышып дейт, көрсө күйөөгө ушундай мамиле кылыш керек экен дейт да. Мисалы күйөөгө кандай күйөөнү сыйлап, либо эле эркекти кайсыл эркекти болбосун, ушул эркекти эркектей мамиле кылып, ага сый өзүнүн баягы бир хан катары көз караш менен караса, ошондо кадимкидей айтат го, баягы аял киши менен эркектин жаратылышы баягы бир денеден болгондуктан экөө бирөө кадимкидей сезип турат, бирин бири сезип турат депчи. Ошол себептен аял киши баягы мамиле кылганда чын жүрөктөн мамиле кылыш керек да. Алып эле баягы мамиле кылбай чын жүрөктөн мамиле кылып туруш керек. Ошондо эркек киши дагы кадимкидей сезет. Ошондой эле биздин курска кетишип, биз оюбузду өзгөрттүк, күйөөбүз менен мамилем ушундай жакшы болуп калды деген эжелерибиз бар. Андан сырткары мен көрсө бүт бардыгы өзүмдө экен. Мен өзүмдү оңдодум эле. Азыр алхамдулиллах ортобуздагы мамиле жакшы депчи. Ошондой мамилелер. Андан сырткары женский проблема менен баягы ооруп аткан аялдар келип катышат. Алар деле алхамдулиллах аябай сонун жакшы жыйынтыктарга жетип кетишет. Натыйжа болот. Жакшы жыйынтыктарга жетишет. Алла ыраазы болсун. Мен дагы ушул боюнча да сурагым келет. Мисалы көпчүлүк айымдарыбыз бар да, чындыгында жанагы жолдошторубуздун көңүлүн суутуп алганга, же болбосо экинчи аял алууга бир себепкер болуп калган учурлар. Анын эмне себептен десек, аял айым дагы көпчүлүк учурда өзүн карабайт. Мындан сырткары аялдын табиятына туура келген дагы бир жакшы бир иштер бар да. Ошол нерселерге маани бербейт. Бул боюнча да кичине токтолуп кетсеңиз, анан ден соолукту бекемдеш үчүн да биз эмне кылышыбыз керек? Чындыгында ушул нерсе бул аябай проблемалуу десем деле болот. Себеп дегенде турмушка чыккандан кийин баягы көпчүлүгү өзүнө көңүл бурбайт. Макул биринчи баягы төрөгөндөн кийин көбүнчө өздөрүнө көңүл бурбай коет да. Болду бүттү деп өзүн бир чоң аялдардай эле элестетип калат да. Ой жүгүртүүлөр дагычы жок, андай болбош керек. Канча жашка чейин болсо дагы сөзсүз түрдө мындай өзүн мындай жакшы карап, өзүн аял катары алып жүрүш керек да. Себеп дегенде мына ошондон биз үй бүлөнү бул нерсени билишибиз керек. Бул мисалы намаз окуганыбыздай эле, андан кийин орозо кармаганыбыздай эле бул ибадат да. Бул дүйнөгө жаратылган максатыбыз бул Аллахты таануу, Аллахтын ыраазычылыгына жетүү болуп аткандан кийин биз ушул маселени бул мага керек эмес деп коюп коюшубуз керек да. Биз аябай көңүл бурушубуз керек. Мен ушундай ибадат аткарып атам деген мааниде сөзсүз түрдө ушундай өзүбүздү карап, күйөөбүзгө ушундай мындай бизден кадимкидей бизди карап туруп, айтат го хадисте эң жакшы аял дейт. Бул күйөөсү караганда мына көздөрүнөн мындай баягы күйөөсүнө баягы жүрөгүнө кубаныч тарткылай турган аял дейт го. Биз ошондой болушубуз керек да. Мисалы кулк мүнөзүбүз дагы, андан сырткары биздин өзүбүздү алып жүрүүбүз дагы бизди караганда эркек киши кадимкидей баягы рахат алып туруш керек. Ошондо бул чыныгы биз ибадат кылган болобуз, ошол нерсенин соогун алган болобуз да. Андан кийин дагы бир темадан чыгып кетишим дагы мүмкүн. Мисалы учурда көпчүлүк аялдар баягы өзүнө милдетти алып алышат дагы, андан кийин кыйналып калышат да. Андан кийин кээ бир айтышы мүмкүн. Мисалы силер иштебей эле деп атасыңар. Бирок эгерде иштебей жатып берсек, анда мен күйөөм үйдө иштебей эле атат. Мен азыр үйдү мен багып атам. Бирок мен кантип үйдү ким багат деп ойлоп калышы мүмкүн да. Мен айтат элем, ошол аялдар качандыр бир убакытта баягы өздөрүнө ошол милдетти алып, мен ошол иштеп, мен үй бүлөмдү багам деген ой кетип калганда, ошол себептен алар ошол нерсеге дуушар болуш керек. Мисалы алып көрөт, амалдар ниетке жарашат. Имнамал амалу бин нияти деп биздин хадисибизде айтып, баягы Сахих Бухариде бул биринчи
хадис болуп келет го. Бунда дагы биз баягы хикматты билишибиз керек да, даанышмандуулукту билишибиз керек. Значит, бул амалдар ниетке жараша депчи, баардык оюбуз, биздин жашообузда болуп аткан нерселердин бүт баардыгы биздин ниетибизге жараша болуп калат да. Биздин ниетибизге жараша болот дагы ошол нерсе бизге келет. Болгону ошол аялдарга мен айтат элем, азыртадан баштап качан уксаңыздар, ошол убакыттан баштап сиздер өзүңүздөр ой жууртуңуздар, өзгөртүңүздөр. Болгону ниет кылып коюңуздар. Мен күйөөмдүн ханышасы боломун, мен ушундай аялдык табиятка кайтамын, мен бактылуу боломун деп болгону мындай ниет эле кылып коюңуздар. Эгер чын жүрөктөн ниет кылсаңыздар, Аллах Таалам ошону берет да. Себептен дегенде дуалардын дагы кабыл боло турганы бул чын жүрөктөн кылынган дуа деп айтылат го. Ошондой эле, ошондуктан чын жүрөктөн ниет кылып коюңуздар. Андан кийин кээ бир айтат да, мисалы гимнастикага келген эжелер делечи, баягы гимнастикага катышып коюп эле, же болбосо сабакка катышып коюп эле результатты адамдан күтүп алат да. Бул деген дагы мындай туура эмес да. Себеп дегенде биз эмне иш кылбаган биринчи Аллахтан сурашыбыз керек, Аллахтан дуа кылышыбыз керек. Аллахым, ушул себепчи кылгандан мага пайда келтирөгөр депчи. Ошондой эле сиздер дагы баягы дуа кылыңыздар. Менин жашоомду өзгөртөгөр депчи. Өзүңүздөр менин жашоомду өзгөртөгөр деп дуа кылсаңыздар, Аллах Таалам берүүчү. Аллах Таалам кантип өзү жараткан аялдар мындай табиятка кайтып атса, ошол нерсени Аллах Таалам ал дуаны кабыл кылбай койбойт деген нерсе эмес да. Сөзсүз түрдө Аллах Таалам кабыл кылат. Аял өзүнүн табиятына кайтып, мындай күйөөсүнүн ыраазычылыгы үчүн ушундай аракет кылып атса, мисалы күйөөсү үчүн аракет кылып баягы жасанып атса, болгон ошол табиятка кайтып атса, сөзсүз түрдө баягы дуа кылып аракетин кыла берсе, Аллах Таалам сөзсүз түрдө ошол мындай кабыл кылат. Ошондой эле баягы айтып өткөндөй, мисалы биринчи жумушуңуздар ушундай болуш керек, мисалы жуунуп, өзүн карап жүргөн, тамак кылгандан дагы биринчи кезекте болуш керек да. Биринчи орунда туруш керек. Аял ушундай, потому что мындай рахат берүүчү, же болбосо баягы сулуулук тартуулоочу аял биринчи өзүнө мээсине ошол нерсени сиңдириш керек да. Биринчи сиңдириш керек, ошону кабыл алыш керек, андан кийин аракет кылыш керек. Аракет кылганда дагы ошол жумуштарды биринчиге коюш керек. Эгер өзүнүн сонун алып жүргөн аял эмне башкага дагы мындай көңүлү ачыла баштайт да. Мисалы үй жумушундагы сонун маанайды аткарат. Андан кийин ошол эле убакытта балдарына дагы жакшы мамилени жасайт. Өзү элестетиңиз, сып-сулуу болуп жүрсө, андан кийин өзү баягы внешности дагы баягы бузбаш үчүн дагы ал жакшы мамиле кылат да. Андан кийин күйөөсүнө дагы бир жакшы мамиле, баягы балдарына дагы жакшы мамиле кылат. Андан кийин баягы жакшынакай маанайда жүргөн аял сонун тамактарды дагы жасайт. Андан кийин күйөөсүн жакшы маанайда тосуп алат да. Күйөөсүн жакшы маанайда тосуп алгандан кийин анда эмне күйөөсүнүн дагы маанайы көтөрүлөт. Ал сырттагы бүт баягы стресс, бүт баардыгын ошол жактан унутуп калат да. Андан кийин эртеси дагы баягы жумушка ушундай жакшы маанайда кайтат. Жакшы маанайда кайткандын эмне? Жумушу дагы оңолот. Чындыгында ал адамдын дагы жумушу оңолот. Жумуш оңолуп, иншаллах, баягы биздин ырыскыбыздын келишине дагы аялдар эң негизги себепчи болуп эсептелет да. Ошондуктан аял киши ушул нерсени биринчи кезекке коюш керек. Ошондо биздин ырыскыбыз дагы иншаллах баягы жакшы болуп, мындай жакшы боло баштайт да. Андан кийин дагы бир нерсени ойлошубуз керек. Мисалы мен күйөөмө жардам бербей койсом, анда бизге акча каяктан келет деген нерсе болуп калышы мүмкүн да. Жок. Сиздер эгерде ошондой өзүңүздөрдүн табиятыңызда болуп, өзүңүздүн милдетиңизди аткарып, сиздер мындай жакшы энергияны бере турган болсоңуздар, анда Аллах Таалам сиздердин эмне ниетиңиздерге жараша сиздерге бериле турган акчаны балким Аллах Таалам сиздердин күйөөңүздөргө берип коюшу мүмкүн. Биз билбейбиз да Аллах Тааламдын ушундай бир кудуреттүүлүгүн. Адам ойлобогон жерден, мисалы таштын үстүнө деле гүл чыгып кетиши мүмкүн. Бул Аллах Тааламдын кудурети да. Биздин акылыбыз жетпейт. Ошондуктан Аллахтын мээримдүүлүгүнө үмүт үзбөшүбүз керек. Болгону биз өзүбүздүн милдетибизди аткарышыбыз керек. Өзүбүздүн баягы аялдык милдетибизди аткарсак эле баары жакшы болот. Аялдык табиятыбызга да кайтышыбыз керек. Табиятыбызга кайтышыбыз керек. Ооба, эң туура. Анткени дегенде биз өзү аял киши үйдүн куту, үйдө эми эне үйдүн куту деп деле айтып коет да, үйдүн шамы деп. Негизи эле биз өзүбүздүн табиятыбызда канчалык жолдошубуздун ыраазычылыгын алсак, канчалык кызматыбызды ошончалык чын ниеттен жасасак, канчалык чын ниеттен дуа кылсак, дуадан өткөн эмне бар? Сөзсүз түрдө дуа кабыл болуучу нерсе да иншаллах. Анан мен дагы таянам айтып калчу.
мурда эми дайыма силер жүз арчуңарды салып анан кичинекей күзүңөрдү ала жүргүлө депчи. А эмнеге деп азыр ойлонуп көрсөк, туура эле айткандай көрсө тазалыкка маани бергиле депчи. Андан кийин жүзүңөрдү дайыма карап ошол сулуулукка да маани берип жүргүлө депчи. Эми сулуулук бул чынында эле тазалыкта, эми жан дүйнөнүн сулуулугунда, ошол жан дүйнөнүн сулуулугу сырткы келбетиңе дагы чыгарат экен да. Демек буга да маани беришибиз керек экен иншалла. Дагы аял табияты жөнүндө кандай сөздөрдү айткыңыз келип турат? Аял табиятынан бул сыртка чыгара турган факторлор кандай болуп калат? Мисалы, эмне себептен аялдар аял табиятынан кайтып кетип атышат? Бул аябай терең карай турган нерсе да. Себеп дегенде бул кичинекейибизден кеткен травмалар болуп калышы мүмкүн. Аял болууну каалабайт да. Ал аял болгонду каалабай калат. Аялдын жумушун ушундай бир кыйын катары көрүпчү, аял бул түйшүк үчүн жаралган деген түшүнүк болуп калышы мүмкүн. Андан кийин бул чөйрөбүз дагы өзгөчө бир таасирин берет. Бул дагы биздин аялдык табияттан чыкканыбызга негизги себеп болот. Андан кийин бул аялдык баягы башка бир адамдардын менталитетин биз маданият катары кабыл алганыбыз. Өзүбүздүн динибизди билбей туруп башка менталитетти маданият катары кабыл алуубуз дагы бул биздин аялдык табиятыбыздан чыгарып жиберет да. Эми биринчи бул баягы кичинекей кезибиздеги деңе айтып келейин. Мисалы, эгер аял үйүндө бактысыз боло турган болсо, эгер эркекте жоопкерчиликсиз чок боло турган болсо, эркек Аллахтын аманатына мындай жакшы мамиле кылбаса, эркектерге дагы бир айтып кетейин. Мындай себептен да эркектер билиш керек. Аллахтын аманаты да, ушуга мындай кам көрүш керек. Эгерде аялдын кемчилиги болсо дейт го, сен жакшы жагын көрүп туруп сүйүп кете бер деп раматалык устазыбыз дагы аябай бир сонун акыл насааттарды айтып, бизди мындай эркектерге деле ушундай түшүнүктөрдү берип койгон, аялдарга дагы ушундай көбүрөөк маалыматтарды берип кеткен да. Андан кийин ошо эркектер аялдарына ушундай жакшы мамиле кыла турган болсо, үйдө өсүп аткан кыз кийин аял болгусу келет. Ал да апасындай бактылуу болгусу келет да. Ал эми үйдө ошол эркек аманатка кыянаттык кылып аткан болсо, ал күйөөсүн аялын иштетип коюп, өзү үйдө жата турган болсо, же болбосо баягы аялдын таап келип аткан өз аялдарын Россияга жибербейби, башка жака жибербейби, өз үйүндө аялдын жумушун кылып отурган болсо, анда аял эмне болот? Эч кандай аял болгусу келбей баштайт. Ошондуктан ал кичинекейине, мисалга, аялдык табият биз төрөлгөнүбүздөн баштап эле аял кыздар деле баягы өзүбүздүн табиятыбыз менен төрөлөбүз, кийин чоңойгондо деле карап көрсөңүз, алар кыздар куклага жакын болот, көйнөктөрдү кийинет, болгондо дагы мындай яркий, женственный цветтерге жакын болушат го кыздарчы. Ал эми эркектер машина ойноп, мындай грубый болот. Ал эми ошондой эле ал аял болгусу келет да, бирок жашоо турмуш ушундайга алып келет. Ал аял болгусу келбей баштайт. Андан кийин кийинчерээк бул аялга тиешелүү нерселерден уже качып баштайт да. Улам качып баштаган сайын андан кийин кичинекейинен уже нерв бузула баштайт. Аял болгусу келбей баштайт. Эми ошол чоңойгон кыздар эмне болот? Ал кийинчерээк кандай эне болот? Кийин ал кандай бир семьяны алып кете алат? Ошол нерсе да. Ошондуктан биринчи кезекте эркектер да ошол жерде жоопкерчилиги аябай күчтүү. Аялын ханышадай алып жүрүш керек. Аялды ушундай мындай сыйлаш керек да. Ошондо үйүндөгү кыздар дагы ушундай аял катары болуп, кийин дагы эмне ал дагы ушул бир мамлекетти түзөт да. Биздин өзүнүн андайын биздин такыба балдарды алып чыгабыз. Аял эркектей болгон, аялдай болгон мисалы балдарды өстүрүп чыгабыз да. Андан кийин улам чоңойгондон кийин дагы бир түшүнүк бар. Күйөөгө түшсөң башыңа түшүк түшөт деген. Ошол нерседен дагы көпчүлүк баягы кыздар мындай качышат да. Мен турмушка чыксам дагы бүт бардыгы башталат экен. Мен жумуш кылып эле кечке баягы башым чыкпай калат экен деп ошондой түшүнүк болуп калат да. Ошондой түшүнүктүн натыйжасында дагы бул аял болгусу келбей баштайт да. Ошондуктан азыркы турмушка чыга турган кыздарыбызга айтышыбыз керек да. Турмушка чыккандан кийин эле бүт бардык мындай проблема башталат деп туруп ошого даярданып келишет да. Мисалы, кээ бир кыздар кайрылат, мен турмушка чыкканмын, чыкканда дагы мен үйүм мындай жумуштан башым чыкпайт дейт да, күйөөмө мындай көңүл эле бурбайт, өзүм деле көзүмө көңүл бурбайм дейт да. Анан айтам, сиз өзүңүз мындай даяр ошол кызматка даярданып келгенсиз деп, чынбы? Сиз келген эле баягы мен үй жумушун жасайм деп өзүңүз мындай кызматка даяр болуп келгенсиз. Ошол себептен сиздин коюңуз ошого автоматически бурулганда ниетиңиз ошол жака түшкөн. Ошол себептен сиздин баягы жашооңузда ушундай болуп атат дейбиз да. Бирок ага биз мындай кыздарга түшүндүрүп, андай эмес. Турмушка чыккан бул аябай
аябай жакшы, сенин өзүң бир семьяң болот, сага камкор болгон эркек болот, сени мисалы финансылык жактан мындай камсыздап турган эркек болот, сенин кийим кечеңди, тамак ашыңды ушундай бүт бардык жакшы нерселер менен баягы түшүндүрө турган болсок, анда ал аял дагы ушундай мээси жакшы мындай жакка бурулуп, жакшы маанайда ошол үй бүлөгө барат да. Андан кийин анда эмне ошондой маанайда барган, ошондой ниет менен адамдын ошол жашоосу дагы мындай жакшы боло баштайт. Ушундай туура эмес түшүнүктөр дагы бул эмне биздин аялдык табиятыбыздан чыгарып ийе турган дагы бир факторго тиешелүү болуп калат да. Андан кийин бул биздин чөйрөбүз. Мисалы жаныбызда жүргөн адамдар бул эмне өзүн күчтүү бизнесмен аял катары көрүшү мүмкүн. Көрсө бизнесмендер машина кийип, күйөөсүн тоготпой, же болбосо мындай кыйын болуп жүргөн аялдарды биз бир культурный, маданияттуу аял катары көрүп алабыз да, же болбосо жогорку жакта иштеп аткан адамдардычы, же офисте бир олтурган адамдарды ошондой тутуп алабыз дагы, бир баягы маданияттуу адам катары көрүп алабыз дагы, ошого аракет кыла баштайбыз да. Бирок андай эмес да. Ооба. Аял качан аял болгондо өзүн баягы аял болгондо гана бакыттуу боло алат да. Мисалы, аял ошондой болуш керек, биринчи кезекте бакыттуу болгонго аракет кылыш керек да. Биринчи айтат го, жумуш тандаганда деле биринчи сен баягы кылган жумушуң ибадатыңдан тосуп койбош керек. Сен ибадатың ошо тоскоол болбош керек. Экинчи, сен ал кылган жумушуң өзүңө жагыш керек. Биринчи кезекте биз өзүбүзгө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек эмеспи? Ал жумушуңдан сен ырахат алышың керек. Эгерде сен жумушуңан ырахат албасаң, анда сен ден соолугуңа дагы өзүнүн тескери таасирин берет да. Кадимкидей аял баягы өзүнө жакпаса, анда кадимкидей энергиялар табып түшөт, андан кийин ден соолук кадимкидей жабыркай баштайт. Андан кийин бул сенин күйөөңгө кызмат кылууңа өзүнүн тоскоолдугун бербеш керек да. Мына ошондо андан кийин бул аялдар менен болгон жумуш болуш керек. Мына ошондо аялдар мындай чыныгы мындай бактылуу боло алат. Болгону мен айтат элем, биринчи кезекте ниетибизди оңдошубуз керек. Эң жакшы. Негизи аял киши бул ханыша экендигин сездиришибиз керек. Анткени аял киши чындап эле жашоонун ханышасы. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз айткандай, хрусталь айымдар. Анан мен айткым келип отурат, кээ бир нерседе мен кичине бир кыжалат болом. Анткени кээ бир мырзаларыбыз мисалы үйүндө кыз төрөлсө наразы болот. Мисалы эмне үчүн? Эми бул Аллах Тааладан берген немат, ырыскы. Анан кыз төрөлсө эмне үчүндүр? Бир кыз төрөсө же эки кыз төрөсө аны айымдарга айтпаптыр да, бейишке чыгат депчи. Атасына айтыптыр. Бейиштик болот депчи. Эгер 3 кызды тарбиялап, ошол 3 кызды жакшы узатып, жакшы чоңойтсо, ал биринчи бейиштик бул атасы болот экен да. Ошон үчүн айтат элем, ошол аталарга, мырзаларга кыздарыңыздарды, жубайларыңыздарды ханышадай алып жүрүңүздөр. Ханышадай сыйлаңыздар. Демек ошол айым дагы жашоодо ханыша экендигин сезсин. Ошондо биз аялдык табиятыбыз менен жүрөбүз депчи. Ушул жерден анда бир суроого жооп берсем болобу? Мисалы, аялдар дейт да, боюнда болгон убакыттачы, айтат го, бүт бардык нерсе аялдын боюнда болгондугунан башталат депчи. Эгерде ошол жерде аялдардын боюнда болгондон кийин ниетинде эркек бала болсо депчи, ошондой деп ниет кылып койсо, мына ошондон бузулуп баштайт дейт да. Аялдарчы, баягы аял кыз киши ошо андай бүт бардыгын билип турат да, дагы андан кийин баягы бала деле сезет да, ошол убакыттан башталат да, анын баягы кыз болгусу келбей баштайт. Потому что баягы ата-эне кадимкидей аны каалаган жок да. Аны кыз болгондугунан уже түйүлдүктөн эле каалабай баштады. Мисалы, аялдарда да кемчилик кетет да. Мисалы, катары менен кыз төрөп аткан болсо, билсе кыз болсо ошол убакыттан ошол жерден наразы болуп баштайт да. Бул кыз болобу, мындай бала болобу, бул Аллах Тааландын берген нематы да. Ошону кабыл алышыбыз керек. Мына ошондо чыныгы бактылууга жетебиз. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдын кадыр барын кандай көтөрүп койгон, Мисалы, өз деле Фатима энебизди кызын ушунчалык жакшы көрчү, өзүнө окшош кылып. 4 кызы болгон, бирок Аллахым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ыраазы болсун иншалла. Баарыбызга эки дүйнөнүн бактылуу насип эткен болсун. Ошону менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип баратат. Айпер айым, эмесе өзүңүз сизге сөз кезегин берсек, каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүздөр биздин угармандарга, көрөрмандарга. Чоң рахмат. Ушундай эфирге чакырып атканыңыздарга сиздерге Аллах Таалам ыраазы болсун. Бул негизи эле кылган жумушубуз, бул эки дүйнөнүн жумушун алып кетишибиз керек экен да.
эркек болобу аял болобу, иншаллах сиздердин кылганыңыздар бул садака жария, өлгөндөн кийин дагы бул калып калуу үчүн нерсе да, бир коомду өзгөртүүчү, динибизге кылып аткан кызматыңыздар. Аллах таалам ушул бүт бардык жамаатыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Аллах таалам өзүнүн берекесин сиздерге жаадырсын. Ошондой эле бул дагы аялдарга айтып кете турганым, бүт айымдар сиздер аялдык табиятыңыздарга кайтыңыздар. Аял болуңуздар. Чыныгы бактылуулук бул аял болгондо гана. Мына ошондо сиздер мындай бакытка жете аласыздар. Ошондой эле өзүңүздөрдүн аманат болгон ден соолугуңуздарга көңүл буруңуздар. Сөзсүз түрдө мына ушул жерден дагы биз ибадатты мына ушул жерден дагы баштайбыз. Андан кийин ошол мүмкүнчүлүктөрдү эркектер дагы түзүп бериш керек. Эгерде аял киши баягы ден соолугун карайм десе, сөзсүз түрдө эркектер дагы ушул мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек деп айтат элем. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин эфирибизге келип бергениңиз үчүн Айпир айым, сизден Аллахым ыраазы болсун. Кадырлуу көрөрмандар жана ошондой эле угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Эмесе келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биздин толкундан алыстабаңыздар.